Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Шанхай бул Кытайдын керемети. Асмандай бийик имараттар 24 миллион халкы менен айырмаланса да, өнүгүү жана маданият жагынан эң мыкты шаарлардын бирине кирет. Шанхай шаарында кыргызстандык окуучулар да жок эмес, достор. Кыргызстандык окуучулардын жашоосу жана Шанхай шаары боюнча биз бүгүн сиздерге айтып бермекчибиз. Анда эмесе, коомдук каналдан алыстабаңыздар. Шанхай шаарындагы кыргызстандык студенттер абдан активдүү жашоо жүргүзүшөт. Окуудан тышкары биринчи байлык ден соолук дегенден соң, биздин студенттер ар түрдүү спорт менен машыгып, ден соолугун да чыңдап турушат. Кыргызстандык студенттер аз болсо да, биз Шанхай шаарынын педагогикалык окуу жайынын биринчи курсунун студенти Гулина Каратаева менен маектешкенге мүмкүнчүлүк алдык. Саламатсызбы, Гулина? Шанхай шаарына келгениңизге абдан көп убакыт болуптур. Şu Şanxay şaары жөнүндө айтып кетсеңиз, Шанхай шаарынын жашоо ритми, ушу Кытайлар кандай? Ушу жөнүндө айтып кетсеңиз. Шанхай шаар дүйнөдөгү эң чоң шаарлардын бири, эң кооз, өнүккөн шаарлардын бири. Шанхай шаарында адамдар көп, жашоо бат. Экономикалык планында, архитектуралык планында, билим боюнча өтө эле өнүккөн. Мен Кыргызстанга дагы ушундайды каалайм. Адамдар Шанхайда мээримдүү, жакшы, кыргызстандыктай адамдар эле. Жакшы. Шанхай шаарына келгенде сизде бир башында кандайдыр бир кыйынчылыктар болдубу, же болгон жокпу, кандай ушундай айтып кетсеңиз? Кыйынчылыктар албетте болду. Биринчисинен бул эне тилинде сүйлөй албаган үчүн кыйынчылык болду. Экинчисинен бул Кытай тилинен, эмне десем, Кытай тили эң оор тилдердин бири. Анан жаңы жер, жаңы шарт, жаңы адамдар, башка тамак боюнча. Бирок эң негизгиси бул жашоону башынан баштайсың да башка жерде, анан өзүңө ийгилик кааласаң, аракеттенишиң керек, адам өзү менен иштеш керек, башкаларды сыйлаш керек, жардам бериш керек, анан өзүңүн ата мекениңди унутпаш керек. Чоң рахмат. Дагы бир суроо пайда болуп жатат. Менде кыргызстандык көптөгөн окуучулар Шанхай шаарына келип окуйн деген ниетте, билим алабыз деген негизи бизде окуучулар көп. Ошол окуучуларга сиз кандай өзүңүздүн кеңешиңизди берет элеңиз? Көп программалар бар. Кызыктуу программаларга кошулуп, интернеттен издесеңер болот. Ушундай өзүңөргө максат койсоңор, максатыңарга жеткиле, аракеттенгиле, жакшы окуган аракеттенгиле, ата мекениңерди унутпагыла. Башка шаарда ушундай мүмкүнчүлүк болсо, башка шаарда окуганы окуп келип, Кыргызстанга жаңы, кызыктуу, пайдалуу нерсени алып келип, биригип өркүндөтөйлү, өстүрөлү Кыргызстанды. Чоң рахмат, Гулина, сиздин маегиңизге, сизге дагы көптөгөн албан ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу достор, кызыктын баары алдыда, бизден алыстабаңыздар. Шанхай шаарында Кыргызстандын улуттук тамактарын да таба алса болот. Ошондуктан кыргызстандык студенттер кээде чогулуп, бирге тамактанууда салты бар экен. Алатонун ар жагында кыздар ойноп жатышат. Урматтуу достор, 100 жолу укканча бир жолу көргөн артык дегендей соң, биз бүгүн Шанхай шаарынын эң кызыктуу жерлери менен тааныштырмакчыбыз. Анда эмесе биз бүгүн Шанхай шаарынын чыгыштын Бермети аттуу жеринде турабыз. Бул жер абдан кызыктуу жер экен, ар кандай ушундай бир берилбегис сезимдер болуп турат экен. Анда эмесе биз менен чогуу көрүңүздөр, достор. Чыгыштын Бермети телебашчасынын бийиктиги 436 метрге жетет. Азия боюнча 2-нчи орунда турат, ал эми дүйнө жүзү боюнча 4-нчү орунда турмакчы. Көз ачып алгач, жуткам демиңди, көкөрөк толу. Түбөлүк танбас, туткам делиң
şemşirli belin жүгін ardını men attığım Жылдар жылып мақсат оламарды мен талпынып 2010-жылы так ушул жерде «Мыкты жашоо, мыкты шаар» деген лозунг менен экспо көргөзмөсү өткөн. Бул эл аралык көргөзмөдө Кыргызстан да өз павильонун тартуулаган. Анда эмесе достор, келиңиздер чогуу назар салалы. Экспо көргөзмөсүндө Кыргызстандын павильонунун архитектурасы абдан кооз түзүлүп, боозуй түрүндө курулган. Экспо көргөзмөсүндө дүйнө жүзүнөн миллиондогон туристтер келип, өз салымын кошуп кетишкен. Урматтуу достор, биз азыр Шанхай шаарынын дагы бир кызыктуу эс алуучу жайында турабыз. Бул жакта ар кайсы жаштагы кытайлар өздөрүнө түбөлүктөгөлөрүн издечү жай экен. Өзүңүздөр көргөндөй эле мындай ак кагаздарга өздөрү жөнүндө ар кандай маалыматты да илип коюшат экен. Мындай кызыкты сиздер бир гана Шанхай шаарында көрө аласыздар. Шанхай шаарында жашоо абдан бат болгондуктан элдин баары метро менен жүрүшөт экен. Анткени метро абдан ыңгайлуу жана арзан транспорт болуп эсептелет. Урматтуу достор, түнкү Шанхай кечинде бул таптакыр башка шаарга айланат экен. Ушундай кереметти, ушундай кооз шаарды сиздер бир гана ушул жактан көрө аласыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Шанхай шаары боюнча дагы деле көптөгөн маалымат берсек болот. Бирок убакыт деген учкан куш демекчи, бизге берилген убакыт дагы өз соңуна келип жетти. Ушул берилген аз убакыттын ичинде биз сиздерге Шанхай шаарындагы абал менен тааныштырганга аракет жасадык. Анда эмесе кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.